Утту Акжол Махмудов жарым финалга чыкты. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Олимпиада оюндарында грек-рим күрөшүнүн чейрек финалдык мелдеште азербайжандык Рафик Гусейниновду утуп алды. Ал 77 кг салмак категориясына чыгып, атаңдашын 9-1 эсебинде жеңди. 9 секунд калганда жеңишти жолуп алды. Мерим Жуманазарова чейрек финалга чыкты. Кыргызстандык балбан кыз Мерим Жуманазарова кыз келиндер күрөшү боюнча Олимпиада 2020 мелдешинин чейрек финалына чыкты. Ал баштапкы этапта болгариялык Мими Николова Христова менен кескелип 7-5 эсебинде утуп алды. Мерим 5-4 эсебинде утулуп жатып, акыркы секундада 2 упай алып жеңишти илип кетти. Эми кийинки этапта Мерим азербайжандык Элис Маналова жана нигериялык Блессинга Аборудуданын жеңүүчүсү менен таймашат. Бул 22 жаштагы Мерим Жуманазарованын алгачкы олимпиадасы болуп саналат. Анын атаңдашы 28 жашта. 2020 жылы Европанын чемпиону болгон, 2016 жылы өткөн олимпиаданын катышуучусу. Жарым финал 77 кг. Акжол Махмудов, Карапет Чалян. Олимпиаданын жарым финалы Бишкек сааты боюнча 15:15 болот. Финал саат 16:30. Бул убакытта Айпери Медет кызы туркиялык каршылашы Ясемин Адар менен коло үчүн күрөшөт. Кыргызстандык балбан кыз Мерим Жуманазарова кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча Олимпиада 2020 мелдешинин чейрек финалында нигериялык Блессинг Аборудудага утулуп калды. Эсеп 3-2 менен аяктады. Биринчи бөлүктө 1-0 менен нигериялык кыздын пайдасына аяктаган эле. Мерим баштапкы этапта болгариялык Мими Николова Христова менен кескелип 7-5 эсебинде утуп алган. Булак Спутник Кейжи.